Эгерде дуаң кабыл болуп аткан болсо, талап кылган нерсең аткарылып аткан болсо, демек Кудай Таалам сени сүйөт экен. Кудай Таалам өзү сүйгөн пенделерине карамат берет. Ал Кудайдын олиясы, Кудайдын жакын досу, анын дуасы кабыл боло турган болот. Айтып атпайбы? Эгерде ошондой жакын болуп кала турган болсо, сураса сураганын берем. Эгерде Кудайым сакта десе, аны мен сактайм деп айтып атат. Демек дуаң кабыл болуп атканы сенин Кудайга жакын экендигиңден кабар экендигин берип турат дейт. Кээ бир адамдар бар дейт, ушунчалык деңгээлде Кудайга касам ичип айтса, Кудай Таалам анын касамын аткарып коет. Анткени Кудайым жакшы көрөт дейт. Эч күнөө иш кылбаса, дайыма таквалыктын туткасын бекен тутунган болсо, анда бул адам касам ичип жамгыр жаасын десе, анда Кудай Таалам жамгырын жаадырып берет. Анткени мунун дуасы кабыл боло турган, Кудайдын махабатына арзыган адамдар деген сөз, урматтуу бир тууганым. Кээде эшиктер сыртынан жабылган, адамдар тоготпогон, кийими жыртык болгон, бечара абалда болгон, бирок Кудайга жакын адам бар. Эгерде бул Кудайга касам ичип койсо, Кудайым касамын сөз аткара турган кишилер бар дейт.